Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен кайрадан тааныштырабыз. Москвадагы мекендештерге жарыя, алыстагы боордоштор. Сиздер үчүн Ваш стоматолог клиникасында сонун мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Дареги Лухмановская метросу, Светоозерская көчөсү 32. Медициналык борбордо стоматологияда бардык кызматтар көрсөтүлөт. Терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Ваш стоматолог заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция жана арзандатуулар каралган. Клиниканын стоматологиясында 20% акция, рентген жана консультация акысыз, ишемби күнү УЗИ акысыз, ал эми жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Ваш стоматолог сиздин ден соолугуңуздун сакчылыгында. Бекжан Темирхандын тилегин аткаруу үчүн ачылган эсепке 48 000 сомдон ашык акча түштү. Автокырсыктан каза болгон ырчы Бекжан Темирхан үчүн ачылган атайын эсепке бир күндө 48 000 сомдон ашык каражат которулду. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын эл артисти Сыймык Бейшекеев билдирди. Бир күн ичинде атайын эсепке 48 213 сом түштү. Бейшекеев ар бир тыйындын отчеттун күн сайын берилерин белгиледи. Буга чейин Бекжан Темирхандын жолдоштору Сыймык Бейшекеевке үй бүлөдө баарын көтөргөн Бекжан эле шаардан үй алып атене бир туугандарымды көчүрүп келсем деген тилектери аткарылбай калды. Кандай кеңеш бересиз, кандай кылсак туура болот деп кеңеш сурап кайрылышкан. Атенесине үй алып берсем деген аруу тилегин арбак ыраазы болсун деп маданият өкүлдөрү колго алып концерт уюштурууда. Андан тышкары атайын эсеп да ачылган. Белгилеп кетсек, эзилип бүттү мыры менен таанылган Бекжан Темирхан менен досу 10 ноябрда Кемин районунда жол кырсыгына кабылган. Унаа жолдон чыгып жардан ылдый оодарылып кеткен. Кырсыктын кесепетинен Бекжан Темирхан окуя болгон жеринде көз жумган. Ал эми Талгар Уланбеков оор абалда ооруканага жаткырылган. 12 ноябрда ырчынын сөөгү туулуп өскөн Аксы районунун Бешкоро айылында жерге берилген. Садыр Жапаров ЖКУ чегарасын күзөтүүнүн катмарлуу системасын түзүү керек. Мамлекет башчы Садыр Жапаров ЖКУнун саммитинде Афганистандын таасирин эске алуу менен Кыргызстан ЖКУ чегарасын күзөтүүнүн катмарлуу системасын түзүү керек деп эсептелерин билдирди. Өлкө башчы Еревандагы ЖКУнун Жааматтык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясынын кеңейтилген жыйынында сүйлөп жатып, 1999 жылы Баткен окуясынан кийинкидей Кыргыз-Тажик чегарасында экинчи чегара түзүү зарылдыгын айткан. Ошондой эле ЖКУ өлкөлөрү уюмдун ичиндеги ишеним кризисинен этият болушу керектигин кошумчалады. Дос жана жакын коңшу элдердин чачыранды болушу мамлекеттердин кызыкчылыгына каршы колдонулушу ыктымал. Мындай болбошу керек деген президент. Мамлекет башчы Афганистандын таасиринен улам ички чегараларда коопсуздукту камсыз кылууну күчөтүү керектигин белгилеген. Абытов Өмүрбек Бакиров эмне үчүн иш бөлмөсүнүн бошотушу керек болгонун айтып берди. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси депутат Өмүрбек Бакировду иш бөлмөсүнөн чыгаруу маселесин кароого чакырылган жогорку кеңештин жыйынына келген жок. Парламенттин жыйынында президенттин парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытов анын иш сапарда экенин, бирок аталган мекеме расмий жооп даярдаганын билдирди. Абытовдун айтымында жогорку кеңештин административдик имараты жана андагы мүлктөр жогорку кеңештин балансында, бирок оперативдүү башкаруу үчүн толугу менен административдик департаментке өткөрүп берилген. Жогорку кеңештин ишин оптималдаштыруу, жумуш орундары менен камсыз кылуу, парламенттин жетекчилиги менен фракция лидерлеринин 7-кабатындагы иш бөлмөлөрүн бөлүштүрүү максатында 14 ноябрда комиссия түзүлүп, Бакиров ээлеген номер 705 кабинетте 3 күнүн ичинде оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү боюнча чечим чыккан. Оңдоо иштери 18 ноябрь жана дем алыш күндөрү жүрмөк. Депутат жана кеңешчилерине телефон аркылуу айтылган. Анын ордуна 6-кабаттагы иш бөлмө сунушталган. Бирок алар нааразы болуп, ушул убакка чейин иш бөлмө алган эмес, деди ал. Оор жоготуу. Туңгуч муфтий Кимсанбай Ажы акыркы сапарга узатылды. 23 ноябрь күнү Баш калаанын Мекен шейиттери мечитинде белгилүү дин ишмери Кыргызстан мусулмандарынын алгачкы муфтии Кимсанбай Ажы Абдурахмановду акыркы сапарга узатуу аземби болуп өттү. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда акыркы сапарга узатуу аземине мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Тойгонбай Абдыкаров баштаган мамлекеттик кызматкерлер, жогорку кеңештин депутаттары, Азирети муфтий Замир Кары Ракиев баштаган дин аалымдары, муфтият жааматы, экс-муфтийлер, дин ишмерлери, мекеме ишканалардын жетекчилери жана калаа тургундары катышкан.
Балбак Төлөбаев эл кумтөрдүн алтыны боюнча маалымат күтүп жатат. 23 ноябрда Жогорку Кеңештин жыйынында эл өкүлү Балбак Төлөбаев Кумтөр Голд компания жаакта алтындын казылышы менен сатылышын иликтей турган депутаттык комиссиянын ишине кызыккан. Кумтөрдөгү алтын боюнча коомчулук маалымат күтүп жатат. Комиссиянын төрагасын угуп койбойлубу? Баягыда Кумтөрдүн алтыны каякта деп кырылып жаттык эле. Төрага менен орун басарын кырылышып жатып шайладык. Ошондон бери эч нерсе жок, баштала элек. Комиссияны эмне төрага менен орун басарын шайлаш үчүн түздүкпү? Кумтөрдүн алтыны боюнча маалымат эл күтүп жатат. Былтыркы алтын каякта? Жыл жаңырганына 10 ай өттү. Быйылкы алтын кайда? Ошону бир тактап коомчулукка жарыялап койбойлубу деген эл өкүлү Балбак Төлөбаев. Эсиңиздерге салсак, 28 сентябрда Жогорку Кеңештин жыйынында Кумтөр кененин ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн. Анда комиссиянын курамына 12 депутат кирген болчу. Ал эми 27 октябрда депутаттык комиссияны Исхак Масалиев жетектемей болгон. Анын орун басары болуп Арсланбек Малиев, Жусупбек Коргонбай уулу жана Нилуфар Алимжанова бекитилген. Анда комиссияда 20 мүчө бар экени айтылган. Убактылуу депутаттык комиссия Кумтөр ишканасын Кыргызстандын менчигине өткөндөн берки иш аракеттерин иликтейт. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күн тартибине Кумтөр боюнча, алтын боюнча оппозицияда айттык эле, коомчулукта күтүп атат, эмне болуп атат иш ил. Ошо комиссиянын төрагасын угуп койбойлубу? Жары же бери болобу дем, күтө беребиз. Баягында кырылып аттык эле Кумтөрдүн алтыны кайда деп. Эчтеке жок, баштай элекпиз. Төраганы шайладык, зам төраганын ордун бөлүшүп кырылышып атып, аны шайладык. Ошондон бери иш жок эмне, төрага менен төраганын орун басарын шайлаш үчүн курдукпу? Бу Кумтөрдүн алтынын эл күтүп атат, каякта? Былтыркы алтын кайда? Быйыл 9 ай 10 айга өттүк, быйылкы алтын кайда? Каяка кетип атат? Ошону бир тактап коомчулукка ачык жарыялап койбойлубу? Бүгүнкү күн тартибине ар кандай маселе дейсизби? Акыркы маселе дейсизби? Ушул комиссияны угуп коелу. Рахмат. Лукашенко Рахмон Кыргызстан менен чек ара маселесинде жылыш бар экенин айтты. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргыз-тажик чек ара маселесин чечүүдө олуттуу жылыштар бар экенин айткан. Бул тууралуу Беларусь президенти Александр Лукашенко ЖКУ саммитинде билдирген. Ал Еревандагы ЖКУнун Жааматтык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясынын кеңейтилген жыйынында сөз сүйлөгөн. Эмомали Рахмондун айтканына караганда, Кыргызстандын президенти менен чек ара маселесин сүйлөшүүдө жылыш бар. Эгер биз чыныгы жоопкерчиликтүү уюм болобуз десек, анда бул чыр-чатакты жоюшубуз керек. Биз өз чөйрөбүздө бул маселелерди чечип алдыга жыла албасак, анда колубуздан эмне келет? Ошондуктан бул багытта олуттуу кадамдар жасалышы керек деген Лукашенко. Буга чейин Садыр Жапаров Кыргызстан Тажикстан менен чек ара көйгөйүн жаңы жылга чейин бүтүрө турганын айткан. ЖМК Болот Темиров Россияга учак менен жөнөтүлдү. Иликтөөчү журналист Болот Темиров Россияга жөнөтүлдү. Бул тууралуу 24 KG агенттигине укук коргоо органдарындагы өздүк булактар билдиришкен. Журналист милиция кызматкерлеринин коштоосунда аэропортко жеткилгени такталган. Айрым маалыматтарга караганда, Бишкек Москва каттамындагы учак саат 20:00 учуп кеткен. Социалдык тармактарда Болот Темировду лифттен алып чыгып, күч менен алып бара жаткан видеосу жарыяланган. Буга чейин журналист Темировдун жок болуп жатканы туурасында маалымат тараган. Эске сала кетсек, 23 ноябрда Бишкек шаардык сотунда журналист Болот Темировдун иши боюнча апелляциялык арыз каралып, сот журналистти өлкөдөн чыгаруу чечимин чыгарган. Соттун чечиминен кийин милиция кызматкерлери Болот Темировду залдан күчтөп чыгарып кетишкен. Эскерте кетсек, буга чейин Свердлов райондук соту Болот Темировду баңгизатты мыйзамсыз даярдоо, чек араны мыйзамсыз кесип өтүү иштери боюнча актаган. Ал эми документти жасалмалоо иши боюнча Темиров жарым-жартылай күнөөлүү деп табылып, бирок иштин мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу ага жаза берилген эмес. Мурат Суталинов түн ичинде суракка чакырылды. УКМКнын мурдагы жетекчиси Мурат Суталинов социалдык тармактагы баракчасына УКМКга суракка чакырылганын билдирди. Анын айтымында УКМКнын кызматкерлери үйүнө келип саат 21:00 кийин иш бөлмөсүнө маектешүүгө чакырган. Ошондой эле УКМК кызматкерлери келгендеги видео жазууларды социалдык тармакка жарыялады. 2005 жылдын мартында Суталинов башкы прокурор болгон. 2005 жылдын май айында ички иштер министри болуп дайындалган. 2006 жылдын күзүндө улуттук коопсуздук кызматын, азыркы УКМКны 2010 жылдын 7 апрелине чейин жетектеген. Убактылуу өкмөт аны кызматтан алган. Кийин соттолуп жазасын абакта өтөгөн. Ал эми 2019 жылдын 7 майында Бишкек шаардык соту Суталиновду оорусуна байланыштуу камактан бошоткон. Кыргызмын деген инсандар келишет. Манасчы Дөөлөт Сыдыков Москвада жолугуш өткөрөт.
Манасчы Дөөлөт Сыдыков Орусиянын борбору Москвада жолугушуу өткөрөт. Маалыматты Сереп медиа маалымат агенттигине жубайы Ырыс Окенова тастыктады. Маалыматка караганда жолугушуу 26 ноябрда Измайлов шоссесиндеги чайханада саат 12:00 башталат. Манас угуп, Салтынарк, Санжыраны сүйлөшүп, мекенден алыс болсо дагы Кыргызстанды ойлогон, кыргызмын деген инсандар келишет. Көп учурда дөөлөткө жолугабыз, Манас угабыз деп кайрылып турушат. Москвада балдарына кыргыз тилин үйрөткүсү келген ата-энелер дагы бар экен деген анын жубайы Ырыс Окенова.